Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар, ардактуу элим. Күн жаркырап тийип турат, сонун болуп. Күн бардыгына бирдей тиет деген бир макал бар экен. Бүгүн күн тийип турса, күнгө күнөстүү барыбыз жылуулакта магдырап жүрөт экенбиз. Бирок бир жерде ушундай болгон менен, экинчи жерде мына өз эле мекенибизде бүгүн бирөөнүн күнү түшүп турат, түндүгү түшүп турат. Эшикте күн тийип турса дагы ага дүйнө караңгы болуп турат, көлөкө болуп турат, суук болуп турат, ызгаар болуп турат, муз болуп турат жүрөгү. Анын бардыгы мына ошо чек арада болуп жаткан окуялар, анын кесепети, жоготуулар, жарадарлар, өмүр менен кош айтышкандар, энелердин ыйы. Мына ошол жерде күн башкача тийип турат. Ал жерде күн тийген жок. Ал жерде түн болуп турат, караңгы болуп турат. Эми урматтуу эл журт, бул өкүнүчтүү, бул мындай өкүнүчтүү окуялар бизде болуп келе жатат. Аксы, ош окуялары, революциялар, аларды коюп, негизи эле биздин элдин арасында болуп жаткан келишпестиктер, адамзаттын бири-бирине кыянаттыгы, үй бүлөдөгү, коомдогу түшүнбөстүктөр, бири-бирине жаман сөз айтып, зээнин кейитүү дагы бир ок атылбаса дагы жаман сөз менен ок атып, көңүлү жүрөк калганы мына ошо жүрөккө октун тийгени. Согуш токтобой жатат. Анан эми муну кеңири карабай, учтуу карайлы. Мына ушул болуп жаткан чек ара маселесин буга ким күнөөлүү, негизи күнөөлүүнү издешет, ким жооптуу деп. Мен ойлойт элем, буга жооптуу биздин улуу урматтуу өкмөтчүлөрүбүз, бийликчилерибиз. Анан ар бир нерсени жасап жатканда, ар бир нерсени кылып жатканда, ар бир законду алып жатканда, анын ага алдын ала 500 жыл мурда ойлош керек окшойт, 50 жыл, 100 жыл эмес. Ошол азыркы алып жаткан нерсе, азыркы иштеп жаткан нерсе, анын кийинки келечекте кандай таасири болорун биз билишибиз керек окшойт. Ошол чек ара маселелери бир убакта туура эмес чечилген, ошо туура эмес иштелген, ошого туура эмес көз жүгүртүү, ой жүгүртмөлөр болгон, чечимдер болгон. Мына ошонун залакасын бүгүн көрүп олтурабыз. Жөн эле көрүп олтурбастан аны тартып, жеке мою менен, желке менен, керек болсо өмүрү менен көрүп олтурат. Элдин арасында түшүнбөстүктөр болот, келишпестиктер болот. Бирок чоң деңгээлдеги келишпестиктер, согуштар бул аламат. Мына 9 май келе жатат, жеңиш күнү. Ал улуу ата мемлекеттик согуштун залалы дагы эле кетелек. Дагы эле жүрөктө. Дагы эле анын таасири тийип турат. Бул жүрөктө өткөн оор нерселер, алар кетпейт. Бул дарттар айыкпайт. Алар өмүр бою адам менен жашап олтурат. Анан бул жерде кайрылуу урматтуу биздин бийликчилерге эле. Ушунчалык бийликке барганга абдан умтуласыздар, жутунасыздар. Аяка барып эле жыргаш максат эмес, кызмат өтөш максат элге. Анан сиздер өтө жутунганда бийликке, биз ойлойбуз, элге ушунчалык элге максат кылган жутунуп атат деп.
Бирок сиздердин оюңуздар башкачараак. Барыңыздардыкы эмес эми. Ошондуктан кайсы мүшкүл кыйын иштер болбосун, бизде көптөрүнө жоопкерчиликтер сиздер. Эл бийлик дейт. Эл ручка менен эле өзүнүн галочкасында бийлиги бар. Кимди шайлайт. Ошондуктан шайлап аткандарды баарыбыз билбейбиз. Эмне болот ички дүйнөсүндө, эртең эмне кылат. Барыңыздар эле жалтырап турасыздар, жылтырап. Анан кийин баягы кыз кезинде бары жакшы, жаман катын кайдан чыгат болуп калып атабыз да баарычы. Ойлонуңуздар эми. Ойлонуш керек. Азыр деле мамлекетибиздин келечеги бардыр. Бардыр дегенин себеби биздин тарых жолубузда башка улуттарда канча мамлекеттер жоюлган, канча элдер жоголгон, тараган. Ошондой кейпини кийбеш үчүн бирөөнүн кулу болуп, күңү болуп калбаш үчүн ар намыстуу болуш керек, акылдуу болуш керек, акылман болуш керек, терең жүрөктүү болуш керек. Аны биз билбейбизби? Билебиз. Урматтуу бийликчилер, ошондуктан жоопкерчиликти сезиңиздер, билиңиздер. Ойлонуңуздар. Мамлекеттин жакшы жагын жакшы жака буруш, жакшы жака, жакшы закондор менен жакшы иштерди алып барыш албетте чогуу адамдар менен бирге, бирок сиздердин колуңуздарда негиз. Бул жоопкерчилик. Ошондуктан ойлонуңуздар. Ар бир эненин көз жашы, ар бир баланын көз ыйы, ар бир келиндин көз ыйы сиздердин жоопкерчилигиңиздерде, сиздердин мойнуңузда. Ойлойсуздар, кандай эле оңой эле бизге жоопкерчиликти үйүп койдуңбу деп. Албетте ар бир элдин өзүнүн мойнунда жоопкерчилиги бар. Бирок мындай мамлекеттик деңгээлде улуу иштер сиздердин жоопкерчилигиңиздерде. Ошондуктан ойлонуп, кантарак тамыр, ички жүрөк, акыл эсиңиздер менен сезип коюңуздар. Билип коюңуздар. Жөн эле чалжаңдап, аржаңдап, таржаңдап жүрүштүн ал максатсыз. Эки жактан чогулуп, ал өлкөнүн башчылары менен чогулуп, негизи кандай тарыхта мурун кандай ал чындыгы жатат, бардыгы белгилүү. Ошону дыккаттуу чечиш керек. Биз курал менен, ок менен, жаман сөз менен, таш менен, согуш менен эч чечилбейт. Ал кайра күчөйт, ал күчөйт арман. Өмүр бою бири-бирибизге бет карашык болуп, кас болуп калабыз. Ошондуктан ынтымакты арттыралы. Эки элдин ынтымагы үчүн негизи эле эл ынтымакта жашаш керек адамзаты. Кичине биз кошунабыз деп мамиледе болуп, чогуу бир чек арада тойлорду өткөзүп, чек аралаштар кудагый болуп калышат. Жашынакай бир майрамдык маанайдагы маданият кечелерин өткөзүп, негизи чек арада ушундай иштер алып барып туруш керек. Эки элдин кошуналардын алыс кылып тургандан жакын кошуна деген макалыбыз бар го. Мына кошуналар менен ушундай кошуна мамлекеттер бир бололу, бири-бирибизге ачык бололу, бири-бирибизге жакын бололу, бири-бирибизге кирип чыгышып туралы, чай ичип туралы, сыйлашып туралы деп. Ушундай иштер мамлекеттик деңгээлде алып барып туруш керек. Элдин маанайы жарык болот. Ой, кошунабыз, тууганбыз, кудабыз, кудагыйбыз деп. Эки элдин тынчтыгы бизге майдай суудай керек. Тынчтык болсо ырыс алды ынтымак дейт. Тынчтык болсо анан жакшы болот да бардыгы. Согуш болуп турса, анда ал сен жакшы жашагандын кереги жок.
ошо үй бүлөсүнөн ол кыздарынан ажырагандарынан көңүл айтабыз. Көңүл айтып артты кайрымдуу болсун, жаны жаннаттан алсын деп коюш бир эки сөз экен. А бирок анын ар жагындагы жүрөктү үйгөн кайгы өмүр бою калат. Ал жеңилдетпейт бул сөздөр адамдарды. Ошентсе да көңүл айтабыз. Урматтуу бийликчилер, тереңирээк жоопкерчиликтүү ойлонуңуздар, келечекке кеңири көз жүгүртөлү. Элибизде кошуна мамлекетке дүйнөнүн ынтымагын арттырууда көбүрөөк иштерди кылалы. Эл дагы биз бири-бирибизди чукубай, нукубай, согуштан сырткары деле соц тармактарда жаман сөздөрдү айтышып жүрөбүз. Тигил дин, бул дин, тигил теңир, тигил мусулман, тиги бул пайгамбар, тиги батыр деп бөлүшүп алып, жаман сөздөрдү чукушуп, бул да согуш. Согушпайлы. Адам баласыбыз. Ынтымакта ак сөз менен, ак ой менен ак жашайлы, бак жашайлы. Ошол туугандар.